Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucular. Bugün hava rayı жақсы. 19 fevral 2022 yıl. Biz özümüzdün kılgan işleribizdi, tajribalarыбызды ел менен дагы бөлүшөйлү. Ел дагы пайдалансын, ел дагы үйрөнсүн деген максатта жаңы канал ачып, ушул тажрыйбаларыбызды бөлүшөйлү дегенбиз. Жогоруда сиздерге Сөлжан бизнеси тууралуу чакан маалымат бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Мындан туура 1 жыл мурда биз Сөлжан багууну колго алганбыз. Азыр сиздерге ушул Сөлжан жөнүндө айтып берели деп атабыз. Мына ушул 2 яшикти эмне үчүн тартып атам? Мындан туура 1 жыл мурда ушул 2 яшикке 17 килограмм Сөлжан алганбыз. Ош Бишкек жолунда Бишкекке карап кетип атканда Карман деген айылда Мамазакир деген акабыз бар. Ушул Сөлжан менен алектенет. Ошол агабыздан 17 килограмм Сөлжан алып келгенбиз. 3,5 миң сомдук. Бизге кошуп берген 3-4 килограмм. Анан үйрөткөн. Мындай кыласыңар деп. Ушул 2 жашыктагы 17 килограмм Сөлжанды мынол арабанын бети менен тегиз кылып көң салып, ушул арабадан 2 араба көңгө салганбыз. Могу яшиктеги Сөлжыланды. 2 араба көңдү жанагы Сөлжыландар 3 ай жеди. 3 ай жеп 3 айда 1,5 мешок биогумус алдык. Андан чыккан Сөлжыландарды ээлеп, ал жерге 2 портер көңдү жайып, жанагы Сөлжыландарды 2 портер көңгө салдык. 2 портер көңдү дагы 3,5-4 айда жеди. Анан октябрларда жанагы 2 портер көңдү ээлеп, мына көңгө салдык. Бул 1 камаздай бар. 1 камаздан да бир аз көбүрөөк, 1 хобого жетпей калат. Ушул көңгө салып, кышы менен ушул көңдү жеп чыгышты. Азыр ушунун ичинде Сөлжылан бар. Кайнайт. Ушунун ичинде тирлигин кылып, ушунун ичинде кышташты. Бунун үстүнө кар жады, жамгыр жады. Үстүн жапкан жокпуз. Ушул бойдон турду. Азыр мен сиздерге 5-лик менен ачып көрсөтүп берем. Сөлжыландар эмне кылып атат экен? Барбы деги же тоңу өлүп калдыбы? Ошону көрөбүз. Анда пауза кылып турайын. Мынакей, туугандар. Сөлжылан деген кайнайт. Не беле вечер кылып атышабы? Кыскасы, Сөлжыландар тоң болуптур, өлбөптүр, тилилигин кылып атышат, жашап атышат, жеп атышат. Булар тынбайт. Жаман тез көбөйөт. Бизде чычканды тез көбөйөт деп коет. Булар чычкандан да тез көбөйөт. Азыр эми бизде ушинтип 1 камаз Сөлжылан болуп калды. Кимде ким Сөлжылан багам. Шуну кызыгып жүрдүм эле, эч кыла албай жүрөм, жол жобосун билбейм дегендер болсо, биз мына ушул Сөлжыландарды багып атып, көптөгөн тажрыйбалар топтодук. Ошол тажрыйбалар менен бөлүшүп, Сөлжыландарды кантип багат, кандай кыкка салат, ошолор жөнүндө бир кыйла тажрыйба топтодук.
бөлүшкөнгө даярбыз. Сөл жылан мынакей. Алыңыздар, чалыңыздар, алыңыздар. Сөл жыланды багыңыздар. Биз оюбуз менен, кеңешибиз менен бөлүшкөнгө даярбыз. Буну багыш өтө оңой. Бир кыйын түйшүгү деле жок. Алып келесиң, кыктын суулап, нымдап, сөл жыланды саласың, болду, иш бүттү. Анан 1-2 күндө аба ырайга карап туруп, суу себип коесуң, болду. Эми ушул көңдү буйруса марттын аягы, апрелдерде ээлейбиз. Биогумусын бөлөк, сөл жыланын бөлөк кылып туруп, мынабул көңдү, свежий, бул быйылкы көң. Ушул көңдү мынабул жерге 20 см кылып төшөп, ушуга салып кете беребиз. Жеп бүткөндө дагы 20 см, жеп бүткөндө дагы 20 см. Ошентип кабат-кабат кылып кете беребиз. Азыр мынабул неге 1 метр, буну калың кылып койсоң, туура эмес мындай деген дагы суроолор болушу мүмкүн. Бизде жабык орун жок болуп калды бул кыкка. Үстү жабык, жер жок болуп калып, сөл жыландарды кыштан кантип алып чыгып кетебиз деген ой болуп, анан Абдулла Ташиевич деген биздин агабыз бар. Ал дагы ушул сөл жылан менен алектенет. Бардыгын ушул сөл жылан багууга үндөп жүрөт. Ошонун бир видеосун көрүп, сөл жыланды ушундай калың кыкка салдык. Калың болсо, суук, тоң жетпейт да. Мисалы, күн жылыса өдөгө чыгып, күн суук болуп, минус ой температурасы ылдыйраак түшүп, ысыгыраак жерине. Кыскасы ошентип кирип чыгып тирилик кыла берет да булар. Кыштан ошентип чыгып кетишти. Буюрса дагы 1 ай чыдап турсак, 1 ай же жарым ай чыдап турсак, мына ушул биогумус даяр болот, ээлеп алабыз. Ээленген биогумусту 1 ай сактайбыз, дагы ээлейбиз. Ал эми сөл жыландарды мына бул көңдү даярлап, ушул көңгө салабыз. Бул көң ачыгын айтканда аздык кылат бул сөл жыландарга. Ошондуктан биз дагы көң алайлы деп турабыз. Бизде себеби сөл жылан өтө эле көбөйүп кетти. Ошондуктан сатыкка дагы чыгарганга уже даяр болуп калдык почти что. Буюрса сатабыз. Биогумустун дагы сатабыз. Өзүбүз мына жакта, мына пая тосуп турат азыр. Паянын ар жагында огородубуз бар, бир 3-4 сотик. Ошол жерге өзүбүз дагы иштетебиз. Быйыл эксперимент кылып эгип көрөбүз, биогумустан салып. Сиздер дагы баштагыла туугандар. Бунун эч кызгана турган бир секреттери жок. Бардык болгон маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Мен даярмын. Мисалы, сөл жылан алсаңыз, үйүңүзгө чейин барып, салып берип, телефон номеримди берип, мен менен утуруу байланышып, сурап турганга. Анан YouTube'да дагы бул жөнүндө маалымат көп. YouTube'ду издесеңер, азыр Төм оюнда бир агабыз багып атат. Мадыда бир агабыз багып атат. Карманда жанагы Мамазакир ака, Абдулла Ташиевич дегендер багып атышат. Азыр кыйла көбөйүп калды. Ушул нерсеге өтүшүбүз керек да. Бул нерсе жакшы нерсе экен. Азот, селитраны жок кылышыбыз керек. Ушул биогумус менен гана тиричилик кылышыбыз керек да. Биз буюрса ушул айылды биогумус менен камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек. Биринчи өзүм жеп көрүп, анан кийин айылга предлагать этейли деген ой бар. Быйыл мына эгип көрөбүз. Коло коңшуларга дагы беребиз. Андыктан туугандар, жаз келе атат. Жазда башташ керек мына шуну. Кече кышта 1-2 инилерим чалды. Шуну кылайын дедим эле деп. Анан кышында жабык жер болбосо болбой калат да, ачыгы. Жабык жерге кылса болот. Үстүн жабып алып.
Кышында болбой калды, мына жаз келди. Баштай тургандар болсо баштагыла. Биз жардам беребиз. Дагы эмнени айтабыз? Сөл жылан аябай тез көбөйгөн жандык экен бул. Сөл жыландын 1 килограммы 200 сомдон деп атышат азыр. Биз деле ошол эл катары 200дөн беребиз, кошуп беребиз. 10 килограмм алсаңыз 1-2-3 килограмм кошуп беребиз. 20 килограмм алсаңыз 4-5 килограмм кошуп беребиз буюрса. Келгиле, алгыла. Биздин могул биз азыр өзүбүз Төлөйкөн айылында турабыз. Коңшу, Озгур, Учар, Жапалак, Наржагы, Оореке, Кеңеш. Кыскасы, Оштун айланасындагы айылдардагы тургундарга ушуну сунуштайбыз. Кыкты бекер эле биз дагы буга чейин ушундай ушу турушта алып барып огородко төгө бергенбиз. Көрсө бунун пайдасы жок экен. Зыяны тийсе тиет, пайдасы жок экен. Бул свежий жаңы кыктын огородко эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан мынау биогумус менен алектенели. Ушуга аракет кылгыла туугандар. Актөш уйкуну алып атат. Ысык жерге жатып алыптыр. Түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз кийинки видеодо сөзсүз жооп беребиз. Биздин канал жаңы ачылып, буюрса жакшы идеялар бар. Ана сетканын нар жагында турган малдар жөнүндө дагы тартабыз. Малдарды жасалма уруктандыруу жөнүндө тартабыз. Жакшы идеялар бар. Ошол идеяларды буюрса сиздерге ушул видео аркылуу түшүндүрүп, жеткирип бергенге аракет кылабыз. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып, суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз кийинки видеодо сөзсүз, дагы бир жолу айтып коеюн, сөзсүз жооп кылып видео кылабыз. Комментарийдин аягында номерибизди калтырабыз. Номерге чалып, сөл жан боюнча суроолор болсо чала бересиздер.